Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү турган темабыз Өскөн Даникеевдин өмүрү жана чыгармачылыгы. Сабактын максаты Өскөн Даникеевдин өмүр жолу жана чыгармачылыгы жөнүндө таанышабыз. Жазуучунун басып өткөн жолуна жана чыгармаларына анализ жүргүзөбүз. Жекече иштеп, оюбузду ортого салганга үйрөнөбүз. Оюбузду тактаганга тарбияланабыз. Өскөн Даникеев Сокулук районуна караштуу Чоң Жар айылында 1934 жылы 21 декабрда төрөлгөн. Согуштан кийинки жылдарда өзгөчө элет жериндеги турмуш татаалданып, ага кошул ташыл ата энесинен удаа ажырап, томолой жетим калды. Өскөндүн жашоосу ого бетер кыйындады. Бирок өзү зирек, колу жүндөмдүү бала турмуш мөгдүт алган жок. Каарманыбыз 1956 жылы Москвадагы Тоокен институтун аяктаган. Өз кесиби менен кошо жазуучулукты аркалап, анын чыгармачылыгынын башаты 60-жылдарга таандык. Ошол жылдары жазылган Бакиран кемеси, 1964 жылдары жазылган Кыздын сыры повести окурмандын кызуу колдоосуна ээ болгон. Буюрса, ушундай иш-чаралар адабиятты баалай билүү, маданиятты баалай билүү, жаңы бир башталыштын башатындай, булактын көзүн ачкандай сезилет да мага. Жердештери жазуучуга өзгөчө урмат көрсөтүп, анын дарегине жылуу пикирлер айтылды. Жергиликтүү бийлик ээлери мындай иш-чараларды дайыма өткөрүү менен муундар арасындагы байланышты чыңдоону максат кылышаарын айтышат. Өзүбүздүн жазуучубуз, кийинки келаткан жаш муундар, өзүбүздүн окуучу балдарыбыз ушунун эмгегин билип, китептерин окуп, анан кийинки келген жаш муундарды өстүрүү үчүн ушул жумуш мааракени өткөрүп жатабыз. Иш-чараны райондун маданият кызматкерлери жагымдуу ыр күйлөр менен коштошту. Жазуучунун чыгармалары. Жазуучунун чыгармалары Бакир, Кыздын сыры, Көз ирмемдеги өмүр, Көкөй кести жана Мураз. Өскөн Даникеев жаш кезинен, тактап айтканда, 12 жашка толуп толбой ата энесинен ажырайт. Көптү үмүттөндүргөн зээндүү баланын келечегин ойлогон жакын туугандарынын бири аны Борборуздагы номер 5 мектеп лицейине өтүүгө жардамдашат. Өскөн отличник болуп окуду. Мектепти медаль менен бүттү. 1951 жылы Москвадагы Тоокен институтуна кирди. Фрунзедеги политехникалык институтка кызматка орношуп, мугалимдик ишти аркалады. Анын тырмак алды повести Бакир. Ар бир иштин майын чыгара иштеген жазуучу Москва калаасынан адабий билимин өркүндөтүүнү чечти. Беттегинен кайтпаган жаш калемгер Кыргызстан жазуучулар союзунун жолдомосу менен жогорку адабий курска кирүү үчүн жөнөп кетти. 1980 жылдардын башында Көз ирмемдеги өмүр аттуу туңгуч романын жазды. 1986 жылы жазуучуга Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. Ал котормо ишинде да активдүү иштеген. Даникеев бир катар илимий,
жана адабий макаллардын, публицистикалардын автору. Анын сыйлыктары 1986 жылы Көкөйкести романы үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. Советтик тынчтык фондусу менен Эл аралык тынчтык фондулар ассоциациясынын алтын медалдары менен сыйланган. Исхак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ардактуу профессору. 3-чү даражадагы Манас, ардак белгиси ордендери жана медалдарынын ээси. 1991 жылы Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу. Ал эми 2003 жылы Бишкек шаарынын ардактуу жараны деген наамдар берилген. Бул бетте балдар силерге үйгө тапшырма берилет. Ушул беттеги жазуучунун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча түзүлгөн хронологиялык тизмени ирети менен жайгаштырып берүүңөр керек. Анткени бул жерде баш аягы аралашып чар жайыт түзүлгөн. Ал үчүн алгач силер 276 беттен 279 бетке чейин окуп түшүнүүңөр зарыл. Мен силерден туура жолун күтөмүн жана силер иштей алат деп ишенемин. Силер менен мен Осунбекова Розгүл Зияниновна болду. Саламатта калгыла.